Текебаев менен Чотонов дагы 2 ай үй камагында калмай болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз калды. Бүгүн соттук териштирүүгө берилген 2 айлык мөөнөт аяктады. Ошого байланыштуу судья узартуу маселесин карап, соттолуучулардын баш коргоо чарасын дагы 2 айга узартты. Жогорку сот быйыл 21 августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто 2 ай мурда карала баштап, соттолуучулардын баш коргоо чарасы үй камагы деп аныкталган. Текебаев менен Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13-майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Сот жараянын 2 саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган.